Кытай унаалардагы жашыруун эшик туткаларына тыюу салды. Кытайда унааларга, анын ичинде электромобилдерге коюлган жашыруун эшик туткаларын колдонууга тыюу салынды. Буга мындай туткалар авария учурунда иштебей калып, адамдар унаадан чыга албай каза болгон учурлар себеп болгон. Жаңы талаптар 2027-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Эми Кытайда сатылган бардык унааларда эшик кол менен ачууга мүмкүн болгон авариялык механизм болушу шарт. Ал механизм эшиктин ичинде да, сыртында да жайгашып, жүргүнчүлөргө түшүнүктүү белгилер менен көрсөтүлүшү керек. Бул коопсуздукту жогорулатуу үчүн жасалып жатканы айтылды. Жашыруун туткалар алгач Tesla унааларында пайда болуп, кийин башка өндүрүүчүлөргө да жайылган. Бирок акыркы жылдары бир нече оор жол кырсыгында электр системасы иштен чыгып, эшиктер ачылбай калган. Мындай кырсыктарда адамдар унаанын ичинде камалып, айрымдары көз жумган. Ошондуктан Кытай бийлиги бул дизайнды кооптуу деп таап, чектөө киргизди.